Жоқ, ким эсептеді, мен мага түшүндүрүп бериңизчи, мына бул жерде. Силер жазып атасыңар, биздин аукцион өткөрө турган жерибиз туура эмес эсептелип калгандыгына байланыштуу деп атасыңар. Ким берди ошол объявленияны, кайра газета бар. Ошол себептен токтотулду деп атасыңар, туурабы? Бирок силер токтоткон жоксуңар да. Жазбайсыңарбы, элдин талабы менен ушундай болду. Эл көтөрүлүп чыкты. Кана каерде турат? Элдин талабы деген сөз таап бергилечи муну турганда. Жок, аны эски газда мына жаңы менен тартып алып ушул. Таап бергилечи муну көрсөтүп бергилечи, элдин талабы менен токтоду деген жер. Мына туура эмес эсептелди деп атасыңар. Мынакей Араван районунун Султанов көчөсүндөгү муниципалдык менчикте турган жер участоктарын 2022 жылдын 10 январда аукцион аркылуу сатууга жарыя берилген. Бирок айыл өкмөтү жарыя берүүдөгү аукционго берилген жердин өлчөмүн эсептөөдө каталыкка жол берген. Ким жол берди каталыкка? Жер адиспи? Ким? Жок. Айыл өкмөт Элде талабыны аткарыш максатында. Жок, эми кана анда элдин талабы деп жазбайсыздар. Значит, могу жерди ката кылып эсептеп аукционго койгон киши ким? Айыл өкмөтпү же айыл өкмөттүн жер адиси? Значит, бирөө бул жерде жазасын тартыш керек да. Туура эмес өлчөп, айыл өкмөттү заблужденияга киргизип атабы? Кимди алдап жерди саткан жатат? Ким күнөөлүү мунуга? Не себеп болду 54 соту жерди сатканыңыздарга? Не себеп болду? Эмне себептен 54 сотуну сатышка муктаж болдуңар? Эмне айлык жокпу? Же эмне болду? Төлөнбөй калдыбы? Не себептен? Жер эле болсо сата бересиздер. Жер эле болсо сата бересиздер. Айыл өкмөттүн кылар кызматы бул эмне? Жер сатышпы? Не белек? Канча көйгөй турат айыл өкмөттү жасай турат? Көмүр база кылып өз көрген жер да. Ичиндеги баягы база турган жер. Сиз айттыңыз го, бу жерде аренда береби, бербейби депчи. Атырабы? Ошо жер да. Жок, эми ошол жерди ушинтип сатыш керекпи сөз жок. Эми биз дагы ушу балдар нымалар, значит, инвестиция алып келсин, мындай абалда туруп алсын, мамлекетimiz өнүксүн дегенде максатта эле. Кана кайсы инвестиция? Мага көрсөтүңүзчү. Сизге кайрылган айыл өкмөт катары сизге кайрылган инвестицияны көрсөтүңүзчү. Бир инвестор келди мага. Ушундай долбоор алып келди. Айыл өкмөттү өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар экен. Мынча салык төлөйт экен, мынча жумушчу орун түзөт экен, элге иштейт деген. Мага көрсөтүңүзчү. Мен ушун үчүн анан ушул жерди сатыкка койдум. Кана балдар бар. Кана Биз өкөлдө Тожат Калыш менен дагы беребиз да. Сүйлөштүк, ошо балдар ошо ныманы кампаны бир бөлмөсүнө. Анда ачык эле айтпайсыңар, ошо балдарга сатабыз деп. Эмне Жок, мыйзамда только через акцион да. Жок, ошо через аукцион кылып мыйзамдаштырып сатып атпайсыңарбы? Анан эмне элдин башын ортуп атсыңар анан? Элге айтпайсыңарбы ачык эле анда? Жаштар, элдер, мына ушул балдар келип ушу жерге инвестиция салабыз деп атат. Эгер салдырып алсак, айыл өкмөткө ушундай пайда экен. Ушундан айыл өкмөтүбүз жылына мынча акча табат экен. Мына мен ошону силердин алдыңарга салып туруп ушул жерди саталык деп. Эгерде айыл өкмөткө пайдасы болсо элдер жок дебейт да, туура? Ошондой деп айттык. Качан? Ана протокол бериңизчи мага элди жыйын. Биринчиде сатылып атат. 1 минут. Мен Тургузович, бул маселе боюнча бизге ушул октябрь айылынын тургундарынын атынан кат түштү. Анан сразу бир реакция кылып биз бул жакты чакырдык, ошол жерде разбор кылдык. Бул илгери колхоздун менчиги. Анан 4 мындай айтканда айыл чарба кооперативи болуп, ошол мезгилде түзүлүп, 4төнү бөлүнүп кеткен экен. Анан булар менен биз тактап айттык. Эми мүлк действительно кооперативдерге, бирок жер мыйзам боюнча сатып алыш керек. Бирок приоритет ошол эмеге бериш керек, ошол ээлеринечи. Анан кийин биз буякты чакырып акимге чогуу киргенде аким айтты, мына жаңы жылдан кийин комиссия түзгүлө деди. Бардык мыйзамдуулугун бир жолу карап чыккыла. Ошол жер эгер түздөн ак тилекке, берки достук, кайсы эме тиешелүү болсо, ошолорго мыйзамдаштырып берели деп ошондой сунуш киргизди. Андан тышкары действительно баягы 1-2 швейный фабрика курам деген балдар бар экен. Алардан келди. Алар имаратты сатып алган экен элдин менчигине. Бирок алдыдагы жерлер до конца мындай ачык болуп тур да. Ошону мыйзамдаштырганга чейин буякты биз айтып токтотуп турасыздар деп. Ошонун булар токтотушту баягычы. Эми насып себептен мына жаңы жылдан кийин 10-нан кийин баштап ошол жерге биз комиссия түзүп, баардык мыйзам чегинде булардын представительдерин катыштырабыз. Ким Бакирби? Биз Бакирдин өзүнө айттык, сен келип катыш элдин атынан. Анан ар бир баягы бөлүнгөн колхоздан ким келет? Кошулуп ошол жерде баардык мыйзамдаштырып карайлы деп ошо чечимге келдик да.
Азыркы эртең 10-нан баштап комиссия түзүп райондук деңгээлде тийиштүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар катышат. Кадастр, архитектура бар, бүт бардыгын ошол баягы ген план боюнчабы же кайсыл кооперативге үлүш жер тиешеси болсо ошого беришибиз керек. Ошол туура болот мыйзам чегинде. Ушу мыйзам чегинде боло турган нерсеси. Анан ошонун бардыгын ар бир нерсени жасаардан мурда мыйзамдаштырыш керек да биринчи. Силерде мындай түшүнүк болуп атат, айыл өкмөт айылдык кеңештин чечими менен эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын уруп ойногон жоксуздар да. Вот мыйзамдар биякта эле калып атат. Айыл өкмөттүн чечими эле мыйзамда силерге айыл өкмөттү айылдык кеңештин чечимин чыгарып коет экенсиңер. Жер мындай болуп өзгөртүүсүн деп эле категориясын деле өзгөртүп кое берет экенсиңер. Жердин функциясын деле өзгөртүп кое берет экенсиңер. Анан ошонун негизинде эле буйрук чыгарып атасыңар айыл өкмөттөр. Мына аукцион өтсүн, башка өтсүн, тиги болсун. Мыйзам бар да. Айыл өкмөт биринчи өзүнүн функционалдык милдетин билиш керек. Айыл өкмөттүн милдети кайсыл, жоопкерчилиги каерден бүтөт, чек арасы. Мына ушул жерден биягына мен жооп бере албайм, биякта мыйзам иштейт. Меники ушул жерге чейин деген нерсени биринчи билиш керек. Анан мындай аракеттер жүрүш керек азыр. Ошондон анан эл чырылдап чыкпайт, келбейт адамдар монтип. Мына жерди сатып атат, башка кылып атат. Бул жерде ачык эле жер сатып атпайсыңар. Чарчыга бөлүп сатып атасыңар. Анан эл изилтүү чыгаргандан кийин анан кайра барып гезитке мынтип берип коюп атасыңар. Демек силердин гезитке берген объявленияңар менен бирөө жооп бериш керек да азыр. Ошол жерди туура эмес өлчөп, тиги аукционго деп чыгарып салган киши жооп бериш керек да азыр. Жер адисиби, айыл өкмөтү ким ал? Мунун негизинде өзүңөр эле айтып атпайсыңар. Биз туура эмес кылып коюптурбуз, моюнга алып атабыз деп атпайсыздар. Жок, мүмкүнбү? Сиз бул жер боюнча бардыгы тактап алат. Ген план түзүлүп, бирок бизде эң негизги маселе Актылек кооперативинин курулуштары боюнча токтотуп атабыз. Себеби азыр булардын жери аукционго коюлуп кетип, Бирлик Кашкар кооператив талап кылып атат бизден. Бизди баары жерди өткөрө бер бизге деп. Бирлик Кашкар кооператив бар да, башка кооператив. Биз жок, өткөрбөйсүзгө укугубуз жок. Мен түшүнүп атам, мен ал жагын айткан жокмун. Мен муну жерде айтып атам. Силер ага жете элексиңер. Муну объявленияны ким берди гезитке? Комиссиянын негизинде. Кийин кайра экинчисин ким берди актанып? Комиссиянын негизинде Ким, кайсы комиссия? Не кылып койгон? Значит, сиз жооп бересиз. Менден турабыз биз Туура эмес эсептелди деген нерсеге сиз жооп бересиз. Мен 2 күн 3 күн алып биякта алып киргенбиз райыстанга. Кирсем биз ошо Актылек корпоративдин жерин бер деди. Сен жериң жок деп айтты ошо жерде. Иштегиңер жок. Топтолгон. Силер өзүңөрдү баягы Актылек кооперативдин өзүңөр үйлүшүңөр турат да ал жерде, туурабы? Бар. Актылек Сен кооператив. жериң жок деп айтты да. Жериң жок. Мындай болгон кезде мен баягы булардын протоколун эртең комиссия териштирет. Ошол 4 кооператив баягы Актылек, Достук деп 4 кооператив колхоз бөлүнгөндө